Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Алмаш Бараталиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абулгазиев Баткен облусунда иш сапары менен болду. Кыргыз армиясынын элитасы болгон Скорпион аскер бөлүгүнө 25 жыл толду. Кыргызстандык жеңил атлеттер Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өткөн эл аралык жарышта 5 алтын, 1 күмүш байгеге ээ болушту. Бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абулгазиев Баткен облусунда иш сапары менен болду. Кыргыз-казак чек арасындагы абал боюнча эки өлкөнүн өкмөттөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Кыргыз-казак чек арасынын Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда жүк ташуучу унаалардын узун кезеги түзүлгөн. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча 1 апрелге карата ал жерде 223 автоунаа коңшу өлкөгө өтө албай турат. Сүйлөшүүлөр өкмөттөрдүн деңгээлинде өтүп жатат. Казак тарап күнүмдүк тиричиликте колдонулчу буюм тайымдарды текшерүүгө алууда. Ал эми тамак-аш штаттык режимде өткөрүлүп жатат, деди Сыдыков. Белгилей кетсек, Ак Тилек пунктунда фуралар кезек күтүп өтө албай турганы боюнча маалымат 29 мартта тараган. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абулгазиев Баткен облусуна жумуш сапарынын алкагында Баткен районундагы Аксай-Рабат унаа жолунун абалын текшерип жана Аксай-Тамдык жолунун курулушуна жеринде күбө болду. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов билдиргендей, жалпы узундугу 25 километр Аксай-Рабат жолунун курулушу 2014-жылдын январында башталып, анын 18 чакырымы бүткөрүлгөн. Ошондой эле Жанат Бейшенов маалымдагандай, Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча Аксай-Тамдык унаа жолунун курулушу да уланууда. Азыркы тапта 24,5 километр жолдун 13 чакырымы курулуп өттү. Премьер-министр аталган жолдордун өзгөчө маанилүүлүгүн баса көрсөтүп, бардык курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу камсыздоону, ошондой эле жолдун айрым тилкелерин чоң жүк ташуучу унаалардын өтүүсү үчүн кеңейтүүнү карап чыгууну тапшырды. Мансон Групп ишканасы Макмал алтын кенине 75 миллион долларлык инвестиция саларын өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт башчы Кыргыз алтын ачык акционердик коому менен Мансон Групп жоопкерчилиги чектелген ишканасынын ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлушуна байланыштуу Макмалды мындан ары карай иштетүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Инвестор жогорудагы келишимде ишке ашыруу комбинатка 800 адамды ишке орноштурууну жана Тогуз-Тороо районунун 1315 жашоочусун тармактык эмес ишканаларда жумуш менен камсыздоону шарттайт. Макмалдын Тогуз-Тороо району үчүн социалдык экономикалык маанилүүлүгүн эске алуу менен 2019-жылдын 27 мартында Кыргыз алтын жана Мансон Групп ишканасынын ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлган. Бул келишимде Макмал алтын комбинатынын базасында биргелешкен ишкана түзүү каралган. Биргелешкен ишканадагы Кыргыз алтындын үлүшү 30% түзөт, ал эми Мансон Групп үлүшү 70%. Быйыл ушул аталган компаниябыз ошо жалпы 75 миллион доллардын алкагында иш алып бармакчы. Анын ичинен ушул соцпакетке 8 миллиондон ашык соцпакетке акча каражатын жумшайт. Эң негизгиси бизде ушул райондо ушул кембагалдарды кайра иштетүү, андан сырткары ушул жумуш ордун түзүү себеп дегенде, былтыркы жыл ушул 2018-жылы 1-сентябрдан баштап аталган Макмал алтын комбинаты 32 жыл иштеп, ушул технологиянын эскилигинен, андан сырткары ушул алтындын бүгүнкү күндө кору ас өнүгүүнүнө байланыштуу токтоп калды эле. Кудай буйруса, ошо бүгүндөн баштап өзүңүздөр белгилеп болгондой, биздин премьер-министрибиз Мухаммедкалый Бейшекевичтин бүгүн жыйынында чыктык. Ошол компанияда кудай буйруса, ошол жакынкы жумаларда ушул ишти кайра жандандыруу максатында ишти алып бармакчыбыз. Кыргыз армиясынын элитасы болгон Скорпион аскер бөлүгүнө 25 жыл толду. Алгач өз жолун Атайын багыттагы рота катары баштаган скорпиончулар чейрек кылымда көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Атайын багыттагы аскери бөлүктүн майрамдык маанайы, күжүрмөн даярдыгына кесиптешим күбө болуп кайткан. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн элита аскер бөлүгү болгон Скорпион бригадасына 25 жыл толду. Маанилүү датага карата Токмок шаарында жайгашкан полигондо атайын иш-чара уюштурулган. Алгач командирлер жана ардагерлер Баткен согушу Ош коок алаңында тынчтык үчүн күрөшүп курман болгон жоокерлерди эскерип, эстеликке гүл чамбар коюшту. Андан соң асманга ок атылды.
Иш чаранын жүрүшүндө күжүрмөн даярдыкта жана кызмат өтөөдө артыкчылык көрсөткөн жоокерлер сыйланышты. Ошондой эле башкалардан айырмаланып мыкты көрсөткүчтөргө жеткен азаматтарга жашыл берет тапшырылды. Айта кетсек, аталган өзгөчө баш кийимди кийүү бактысы бардыгына эле буйруа бербейт. Бул буйруса муну алдым. Бунун биринчи этаптары физический экзамендери бар. Өзүнчө этаптар 1-3 этаптан турат. Анан мунун биринчи этабы турник, 100 метровка, КСУ. Экинчи этаптар теориядан өтөбүз. Эми бул берет башкаларына артыкчылыгы кандай десем, бул беретти кийиш өзү бир бөлөкчө сезим да. Беретти заслуживать этип кийиш бөлөкчө сезим. Үчүнчү этапы баягы 10 километр марш-бросок. Анан кийин эң акыры баягы 2 мүнөттөн 3 раунд бой өтөбүз да. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 52-806 Скорпион атайын багыттагы аскер бөлүгү 1994-жылы түзүлгөн. Бул жерде кызмат өтөгөн аскерлердин физикалык, тактикалык жана моралдык жактан даярдыгына абдан чоң маани берилет. Себеби өлкөдө кандайдыр бир кооптуу окуя катталса, биринчилерден болуп дал ушул жоокерлер жерине жиберилет. 25 жыл аралыгында Скорпион күжүрмөн даярдыкта чоң жетишкендиктерге жетишип, аймактык жана эл аралык масштабтагы тактикалык машыгууларда чоң тажрыйбага ээ болуп келет. Скорпион кыргыз армиясынын алдыңкысы болуп саналат. Атайын багыттагы аскер бөлүгү эл аралык сынактарда, машыгууларда жогорку даярдыкты көрсөтүп, бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Спецназчылар качан, кайда болбосун ар дайым өлкөнү ички жана сырткы душмандардан коргоого даяр турушат. Бул атайын багыттагы Чаян бригадасынын өзү курамы өзүнүн тажрыйбасына, өзүнүн тапшырмасына ылайык өзүнүн тапшырмасын аткарат. Анын ичинен биз бул Чаян бригадасы бул чалгынчылар болуп эсептелгенден кийин ар бир согуштун түрүндө жана чалгындоонун ыкмасында биз чалгындоо жүргүзөбүз. Жоокерлер үчүн атайын багыттагы Скорпион аскер бөлүгүндө кызмат өтөө чоң сыймык. Куралдуу күчтөрдүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы өлкөдө тынчтыкты сактоодо, душмандардан коргоодо жоокерлердин салымы чоң экендигин айтып, аларды майрам менен куттуктады. Атайын багыттагы даярдалган бул бригаданын өзү курамы күчүрмөн даярдыкта алдыңкы ийгиликтерге жетишип, азыркы убакта Жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен кызматташуунун алкагында өтүп жаткан эл аралык машыгууларга активдүү катышып, өздөрүнүн жогорку кесипкөй даярдыктарын жана ыкчамдыгын көрсөтүп келе жатышат. Скорпиончулар келген конокторго контртеррордук операцияларда колдонула турган ыкмаларды, тактикалык эпизоддорду тартуулашты. Андан сырткары аскердик техниканын катышуусунда туткундарды бошотуу аракетин көрсөтүп беришти. Ал эми мектеп окуучулары аскер кийимдери, курал жарактар менен жакындан таанышты. Азыркы бүт иш чара боюнча бүт баары эле жакты. Мага өзүм дагы аскерге барууга ыялданып жүрөм. Эми келечекте буюрса аскерге барып келечекте эми мекенди коргойбуз. Өзгөчкө бизге жакты, мага жакты, мисалы үчүн согушканы, жанагы террористтер келип, ошонусу жакты. Айтып берүүчүсүн жакты, маяктан автоматтарды канча метр жетет. Белгилей кетсек, Скорпион бригадасынын азаматтары Баткен окуясында өлкөнүн тынчтыгы үчүн жан аябай күрөшкөн. Ош Коок алаңында дагы абалды жөнгө салууда зор салым кошкон атайын бөлүктүн жоокерлери ар дайым мекенге кызмат кылууга даяр. Көңүлжаңак шаарындагы борборлоштурулган китепкананын түзүлгөнүнө быйыл 85 жыл толду. Аталган мааракени шаардык мэрияда жергиликтүү жетекчилердин катышуусунда белгилешти. Билим кени аталган китепканачылардын майрамдык маанайынан Мунара Жапарова кабар берет. Көкжаңгак шаарындагы бул китепкана 1934-жылы уюшулган. Ошол жылдан тарта өз окурмандарын кучагына камтып, элге кызматын көрсөтүп келе жатат. Мекемеде кыргыз тилдүү китептердин жетишсиздиги көйгөй жаратып келет. Ошондой эле имараттын эскилиги да өзүнчө бир түйшүк. Китепканада балдар китепканасы, борбордук китепкана болуп 2 бөлүктөн турат. 2 бөлүктүн китеби 68.028 китеп түзөт. Анын ичинен биз кыргыз китептерибизге суроо талаптар көп, кыргыз тилиндеги китептерибиз аз. Ушул күнгө кыргыз китеп эки жактан биригип,
5280 эле кыргыз китебибиз бар. Калганынын бардыгы орус тилиндеги китептер. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көөнөрбөс көрөңгүнүн бири. Ал адамдарды өз башатына баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө, учурдагы, өткөндөгү жана келечектеги турмушка сересеп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Келечекке айкын жол ачкан акылдын кенчи болуп саналат. Китептин мааниси өтө чоң. Биздин Көкжаңак шаардык китепканасынын мына 85 жылдык жылдыгын белгилеп атабыз. Китепкананын мааниси өтө чоң, билимдүү кылып, тарбиялуу кылып, улуу залкар жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбеков айткан экен, билимдин кени китепте деп. Санариптештирүү, мынакей интернет болгону менен баары бир китеп эң керектүү буюм. Борборлоштурулган китепкананын 85 жылдык мааракесине жергиликтүү жетекчилер дагы катышып, айлык маянанын аздыгына карабай үзүрлүү эмгектенип келе жаткан кызматкерлерге ыраазычылыктарын билдиришти. Китеп бул адам баласы жасаган кереметтердин эң бир уусу, ажайыбы деп айткым келет. Урматтуу китепкана кызматкерлери, сиздерге жана үйлөрүңүздөргө чындап согуп калып, бакуат турмуш, ишиңиздерге чыгармачылык ийгилик, каалоо менен мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн кошуп жаткан салымдардын көргүңүздөргө тилектешмин. Аны менен бирге дал ушул күнү облус аймагындагы китепканалардын жетекчилери биригишип семинарга катышышты. Анда санариптешүүнүн аракеттери талкууга алынды. Эске сала кетсек, быйыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Ага ылайык бул тармакта дагы кызуу иш жүрүүдө. Жалал Абад облусунан чыккан акын жазуучулардан, деги эле калемгерлердин, окумуштуулардын, ушул Жалал Абад облусунун аймагындагы ушул улуу инсандардын адабияттарын санариптештирүү. Мына ушул багытта, ошол эле учурда ошолордун адабияттарын санариптештирип, ушул улуттук китепкананын алдында түзүлгөн электрондук Кыргызстан деген каталогко жайгаштыруу. Жалал Абад облусунун аймагында 195 китепкана орун алган. Алардын алтын фондунда 2 миллион 200 миң китеп сакталуу. Нара Жапарова, Аманас Назаров, Көкжаңгак шаары. Биз 21 кылымдын интеллектуалдары заттуу сынак старт алды. Ага 10 жаштан баштап 20 жашка чейинки билим алып жаткан балдар катышып, мелдешке өздөрү ойлоп таап жасаган эмгектерин алып келишкен. Ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүн колго алган келечек ээлери туурасында Диана Райымжанова айтып берет. 8 класстын окуучусу Жумакадыр Сынака Ала Бука районунан келген. Ал кара өрүктү кургатуучу аппараттын макетин жасаган. Аны кайналуу кургатууда жамгырдан сактоого ылайыкташтырып ойлоп тапкан. 15 жаштагы окуучу келечекте 4 кесиптин ээси болууну самайт. Изобретатель, ученый, архитектор жана художник. Кудай кааласа 4 кесипте иштейм. Кыргызстаныбызга чоң пайда алып келем. Кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытам, өнүгүш жолунда дагы абдан өнүктүрөм. Кудай кааласа мен ойлоп тапкан техникаларым Кыргызстанда чыга турган болот. Кыргызстанда көбөйө турган болот. Ошентип дүйнөгө тарала турган болот. Дүйнө боюнча Кыргызстаныбыздын техникаларын иштетише турган болот. Жаш ойлоп табуучулардын катарында Бекмурза Калмурзаев да бар. Ал айыл чарбага керектөлчү жүгөрү куалоочу аппаратты жасаган. Ал үчүн ага болгону 3 күн гана керектелген. Колдонуудан чыгып калган эски буюмдарга кайрадан жан киргизип, аларды кураштырып отуруп, айыл жергесине керектүү болгон буюмду ишке киргизди. Айтымында элдин кызыгуусу да күч. Үйдө керексиз буюмдар жаткандыктан ойлонуп, үйгө айыл жергесинде мындай буюмдар аябай керектүү. Анан ошон жасап чыктым. Көптөгөн темирлер үйдөн жаман жаткан темирлерди жасап, ушу аябай керектүү буюм экен. Көп адамдар айтты, эм жазда укалайсың, эм күздө биздин укала бересиң деп айтыштат адамдар. Сынака облас аймагынан 100дөн ашуун окуучу катышты. Алар 5 номинация боюнча күз сынашты. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара балдардын илимий техникалык чыгармачылык деңгээлин, изилдөөчүлүк жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшөт. Жөндөмдүү балдарды табуу, ушундай сынактарга катыштыруу, мындан аркадагы техникага болгон кызыгуусун өркүндөтүү, жогорку окуу жайларга булар жакшы кызыккан балдар жогорку жайларга тапшырышат, ушундай техникалык окуу жайларга тапшырат. Биздин Кыргызстаныбыздын экономикасын көтөргөнгө дагы булар көп салымдарын кошот деп ойлойбуз да. Салтка айланган мелдештин катышуучулары калыстар тобунун тандоосу менен жеңүүчү аталгандар республикалык сынакка жөнөтүлөт. Диана Райымжанова, Уларбек Мырзабеков, Жалал Абад шаары.
Кезек спорт жаңылықтарынан. Қырғызстандық жеңіл атлеттер Малайзияның Куала-Лумпур шаарында өткен эл аралык жарышта 5 алтын, 1 күмүш байгеге ээ болушты. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдиргенде мелдеш 30-31 март күндөрү болуп өттү. Бул мелдеште Кыргызстандын намысын коргогон 7 жөөкүлүктү башкы машыктыруучу Сатыбек Чокаев жетектеп барган. Белгилей кетсек, спортчулардын мелдешке катышуучусу үчүн жаштар иштери жана дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциядан 538 000 сом бөлүнгөн. Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дүйнө жүзүнө атагы алыска чыккан Кыргызстандын улуттук көкбөрү оюну буга чейин аш, той жана майрамдарда гана уюштурулуп келсе, эми ага кызыккандардын саны арбып, мыкты оюнчуларды чыгаруу максатында атайын турнирлерди өткөрүү жагы айрыкча айыл жерлеринде колго алынууда. Бул жолу бүйүр кызыткан мындай мелдеш Сузак районунун Саты жана Таран базар айылынын улакчыларынын ортосунда болду. Ат жалында шамалдай ойногон көкбөрү оюну кыргыз элинин каны менен кошо жаралгандай. Аталган оюн старт алды дегенче бешиктен бели чыга элек баладан баштап баары оюн талаага топтолушат. Айрыкча айыл жерлеринде мындай мелдештерди өткөрүү жергиликтүү тургундар арасында ынтымакты, достукту бекемдөөнүн символуна айланып да калган. Şu азыркы мына көрүп турган жерлерге тайгазандык ушу балдардын өзүнүн жаштарынын күчү менен курулду. Ошол эми дагы алда келечекте bir mini futbolga hareket kılıp atабыз, mini futbol oynaучу кичи аянтчаны курганга. Ошого hareket кылып атабыз эми. Ошол жаатында иштер болуп атат, сүйлөшүүлөр жүрүп атат эми. Дагы буюрса болуп калат. Сузак районунун Саты жана Таран базар айылдарында мыкты улакчыларды даярдап чыгарууну көздөгөн жаш активист Мирбек Умиталиев бүгүнкү күндө көкпарды эмес, тайгазаны менен кыргыздын чыныгы көкбөрү оюнун жайылтуунун аракетинде. Алгач ашар жолу менен тайгазан орнотуп, оюн талаасын ишке киргизген демилгечилер бүгүн анда алгачкы мелдешти да уюштурууга үлгүрүштү. Анан калса бул жөрөлгө үстүбүздөгү жылдын февралында Казакстанда дүйнөлүк көкпар ассоциациясы тарабынан тайгазанды муляжга алмаштыруу чечимине кыргызстандыктар каршы экендигин сыпаттады. Тайгазандын ролу өтө чоң. Биздин аттарыбыз биринчиден тайгазанга үйрөнүп калышкан, улакты эңерең менен тайгазанды издеп чуркашат. Азыр айылдарда баллон менен куруп атабыз, эч кандай бир травма алган же бир көйгөйлүү маселе тайгазандан жаралган эмес. Кудай буйрса мындан ары деле жаралбайт. Тайгазан оюнчулар үчүн кооптуу абал жаратат деген пикирлерге чындыгында учурда көпчүлүк макул эмес. Айрыкча бул тармакка сүңгүп кирип, анын ийне жибине чейин түшүнгөн адистер. Кайсы оюн болбосун, аны өз эрежеси менен ойнобосо, баарында кооптуулук күч болорун баса белгилешет. Биринчи көкбөрү чыккан. Анан кийин бизден кийин анан казактар өздөрүнүн көкбарын ойлоп, өздөрүнүн эрежесин колдонуп атат да. Бул алар айтып атат, бул көп жаракат ала турган деп тайгазанга чапканда. А эмне себептен? Мисалы футбол көкбөрүгө караганда көбүрөөк травма алат. Хоккейди ала турган болсок, көбүрөөк травма алат. Көкбөрү мындай жаракат ала турган спорттордун арасына негизинен алганда кирбей эле калып атат. Эки айылдын башын бириктирген улакчылар бүгүн да күйөрмандар үчүн мыкты оюн куруп беришти. Башкысы жеңиш эмес, биримдик жана достук. Аны менен катар алдыда улуу турган областтык жана республикалык турнирлерге мыкты оюнчуларды даярдоо. Курманбек айыл өкмөтүндө азыр өткөрдүк, кудай кааласа. Биринчи максат ушу эки элдин достугу, эки элдин бири-бири менен болгон мамилесин оңдоо. Экинчи максат кудай кааласа мына күзүндө боло турган таласта болот деп атышат, жанагы көчмөндөр оюну. Ошого даярдыктарды баштадык. Балдарды тандап алуу турлары болуп атат. Эми секинден кудай кааласа ушу күзгө чейин тандасак, ушу жакшы ой тилек максаттарыбыз бар. Таласка барып, ушу командабыз менен, Курманбек айыл өкмөтүнүн командасы менен бир ойноп келели деген жакшы ой тилектер бар. Айыл жеринде балдар ушу улак тартып эс алат экен да. Ушу улак тартып эс алдык, жакшы оюн болду мына буйрса. Жакшы балдар тандап атабыз. Мына област деңгээлде, республикалык деңгээлде ойной турган жакшы балдар бар экен буйрса. Көкбөрү оюну аты эле айтып тургандай бул чыныгы эр-азаматтардын ат үстүндөгү таймашы. Анын мыктылары болсо бир гана Кыргызстанда экендигин эч ким жокко да чыгара албайт.
мен ойлойт элем башка улутта жок бул. Бул көк бөрү тарткан, анан кийин ушул атка чыныгы берилип, аттын кулагы менен тең айланган деп, ат жалында шамалдай ойногон деп башка элдерде айтылбайт. Бул бир гана кыргыздарга тиешелүү нерсе. Муну жакында эле Сауд Арабияда өткөн дүйнөлүк этнофестивалда кыргыз көкбөрүчүлөрү дагы бир жолу ырасташты. Ал эми айыл жерлеринде аталган оюнга кызыгуусу арткан жаштардан буйруса мыкты оюнчулар чыгышына шек жок. Себеби чындыгында ааламга жол айылдан башталат. Улкан Кожоева, Улук Буташев, Сузак району. Чындыгында кыргыздын улуттук оюндары кыргыз элинин жашоосунда чоң мааниге ээ. Сиздер бүгүнкү күнгө алган жаңылыктардын толтурулган чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен таанышабыңыздар.